Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi bizning temamiz bu ha'ud domir temasi. Ha'u tag'ira aytganda ha temasi jönündө. Ha temasi degende bu jerde bizde alfabetdegi ha temasi jönündө emas. Bu jerde bizde kep üçüncü jakты bildirgen ha temasi jönündө bolmokçu. Tag'ira aytganda bizde kırgız tilinde dele birinci, ikinci jana üçüncü jak degen temalar bar. Al birinci jak men degen, ikinci jak sen, ököz сүйлөшүп аткан киши. Men менен сүйлөшүп аткан. Жана üçüncü jak бул ортобузда биздин жаныбызда жок болгон киши, тагыраагы кайыптагы киши жөнүндө деген маселе бар. Ошондой эле араб тилинде деле домирлер бар. Болбосо ha темасы üçüncü jakты билдирген эмеси бар, түрү бар. Ошол жөнүндө кеп кылабыз. Тагыраагы бул жерде бизде сөздө мисалы мәл деген сөз болуп аткан болсо, мәл деген бул мал мүлк же болбосо мал жандык деген сыяктуу мүлк деген сыяктуу сөз. Мисалы айтканда. Мәл деген сөзгө биз ha темасын кошкон болсок, мәлуху деп кошкон болсок, анда биз жөн гана мал мүлк дебестен, же болбосо бир байлык деген сыяктуу сөздү айтпастан, анын байлыгы же анын мал мүлкү деген сөздү айткан болобуз. Демек, üçüncü jakты билдирген болобуз. Ушул üçüncü jakты билдирген ha темасы жөнүндө кеп кылабыз. Бунун эми бизге кандай тиешеси бар дегенде, ha темасы бул сөздүн аягында дайыма келет. Сөз келет, андан сөздүн аягында жагыны билдирип, кайсы жак болсо ошол жакты билдирип кошулат араб тилинде. Ha темасы деле ошондой эле сөздүн аягында келет. Демек, ушул ha темасы келген учурда окулуусунда бир кандайдыр бир өзгөрүштөр болот экен. Ошол себептен бизде бул жерде тема келип жатат. Демек, ha'ud domir дегенди биринчи жазып алайлы. Бул üçüncü jakты билдирген ha. Эми ha темасы üçüncü jakты билдирген ha темасы бир учурда өзүнүн аракетин создуруп окутат, жана эки учурда өзүнүн аракетин создурбастан же болбосо созбостон окугула деп же болбосо окутат. Созбостон эки учурда өзүнүн аракетин созбостон окутат. Тагыраак айтканда, китепчеде бизде 3 катар сөз турат. Анын биринчи катары өзүнчө бир эреже, экинчиси жана үчүнчүсү өзүнчө. Ар биринин бирден сөзүн жазып чыгайын мисалы. Хазихи. Алейхи. Алейхи. Жана фихи. Эми бизде üçüncü jakты билдирген ha темасы жолукту. Ошол ha темасынын аракетин биз кандай учурда созобуз жана кандай учурда созбойбуз деген маселе. Биринчи катарды карайбыз. Эгерде üçüncü jakты билдирген ha темасы келген болсо, сөздүн аягында, жана ага чейинки тамга, бул учурда zal темасы аракеттүү болгон болсо, и болушу шарт эмес, а болобу, у болобу же и болобу, айырмасы жок. Аракет гана болсо, анда бул ha теманын аракети эки аракетке созулуп, экиге созулуп окулат. Тагыраагы хазихи, хазихи деп созуп окуйт экенбиз. Эгерде аракети, ага чейинки тамганын аракети бар болсо, экиге созобуз. Ошондой эле
keyinki sözlerde dele. Kulluhu, maluhu, hukmuhu, qalbuhu deb sozib o'qishimiz shart bo'ladi. Antkeni ha tamg'asına cheyinki tamg'a hareketli kelib жатadi. Fatha bo'lo, kasra bo'lo, domma bo'lo ayirmasi yo'q. Hareketli bo'lsa ele bo'ldi. Endi ikkinchi ahvolda qaraymiz. Ikkinchi ahvolda bizda o'shol ele 3-jakda bildirilgan ha tamg'asi keldi. Jana ag'a cheyinki tamg'a egarda bizda hareketli emas, sukundu bo'lib qolsa, anda biz ushul sebepli mo'g'ul ha tamg'aning hareketin so'z boston o'qishimiz kerak bo'ladi. Misoli alayhi, alayhi so'z bo'y o'qiymiz. Demek eğer de 3-jakda bildirilgan ha tamg'asi so'zning oyog'ida kelsa, jana ag'a cheyinki tamg'a sukundu bo'lsa, anda biz ha tamg'asining hareketin ne qilat ekanmiz? So'z bo'y o'qiydi ekanmiz. Emi 3-ahvolini qarab ko'raylik. Egarda bizda o'shol ele 3-jakda bildirgan ha tamg'asi so'zning oyog'ida kelgan bo'lsa, jana al tamg'aga cheyinki tamg'a hareketli dag'i emas, sukundu dag'i emas, sozulma tamg'a bo'lsa, sozulma bo'lsa, buga cheyinki tamg'a. Anda bu ha tamg'asining hareketin biz bu uchurda dele so'z bo'y o'qiymiz. Demek bizde 3 gana ahvolda keladi ha tamg'asi. O'zini cheyinki tamg'a hareketli kelishi mumkin, a, i, u bo'lo ayirmasi yo'q. Al uchurda ha tamg'asining hareketi soziladi. Misoli hadihi degan siyaqti. Ikkinchi ahvol ha tamg'asi kelib, ag'a cheyinki tamg'a sukundu kelishi mumkin. Sukundu kelgan uchurda biz ha tamg'asining hareketin so'z boston o'qiymiz. Misoli alayhi, ilayhi, anhu, anhu deb qo'ysak, bu o'sha xato bo'lib qoladi. Minhu deb solsak, bu dele xato bo'lib qoladi. Demek ki ikincisi o'shunda ekan. Al endi uchinchisi ha tamg'asi so'zning oyog'ida kelib, ag'a cheyinki tamg'a sukundagi emas, hareketdagi emas, so'zilma tamg'a bo'lib kelgan bo'lsa, anda dele ha tamg'asining hareketini so'z boston o'qiydi ekanmiz. Misoli fihi, banihi, mubdihi, darabuhu, ahuhu. Shul yerlarda biz ahuhu yo'l bo'lsa banihi deb so'z solsak, anda biz so'zning ma'nosini taqir o'zgartib salgan bo'lib eseptelaymiz. Demek 3-jakda bildirilgan ha tamg'asining hukmi o'shunday ekan. Keyingi soatdan ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.